Bu Жалал Абад шаары, mo Pushkina көчөсү, жаңы үй курулуп аткан үй. Мол Жусуп Бакиев атындагы көчөсү. Бул биздин өрт коопсуздугун өчүрө турган ишкана. Бул Жусуп Бакиев көчөсү менен туура биздин шаардык мэрияга барсаңыздар болот. Бүгүн 28-декабрь 2019-жыл. Бүгүн мен кече дагы көрдүм бу жаман мондой коопсуздук иштерине. Шаарда жакын жайгашкан мэриянын баласында болуш керек. Кароосуз калып кеткен имарат. Азыр ушу кароосуз калган имаратта бизде 9 баласы бар жакыр bir ayal жашайт экен. Ошол боюнча кече түнү көргөнбүз. Кирип карап коелу. Келем. Саламатсызбы? Кел. Жастабы? Тынчпы? Тынчылык эле. Атыңыз ким эле? Байрамкан. Сизге эмне мамлекет жардам берип атабы? Жок. Кече түнү келип Домком, 2 милиция, управа аймак башчысы болуп кабар алып кеттик го, көрдүңүзбү түнү? Ушунча балаңыз менен жатат экенсиз. Канча балаңыз бар? 8 балам бар, 7 балам бар берди. 7 жашар. Печкеңиз печке иштеп калыптыр, жакшы. Печке алганмын да. Сизге азыр социалдык жактан жардам берип атабы бул мамлекет? Kim жардам берет, ака эч ким жардам Өкмөт? Жок. Кел, Роза, кел. Акчалай дагы эч кандай. Жок, эч нерсе жардам. Сыртка чыксаңыз, эшик жаап коелу, үйүңүзгө суук кирбесин эже. Кел шуга. Алып кел бана. Алып кел бана. Кече түнү биз ошо саат где-то 11-12-лерде келдик го. Ошондо неме управа аймак башчысы Алдосова, анан 2 участковый, анан 2 Домком болуп, биз оны клубту дагы карап анан сизге келген элек да. Азыркы учурда биздин социалдык министрибиз Улукбек Кочкоров ошого эмне дейсиз? Айтың. Азыркы учурда Батина Токомбаевна биздин соцзащита. Андан эч кандай жардам жок, а? Жок. Эч ким жардам бербеди. Жолдошуңуз жок, а? Жок. Үйдө свет жокпу? Жок, свет. Суу жок, а? Туалет жок, а? Жок, туалет. Газ деле жок. Жок, печкелер бар экен бизде. Эмне менен тиричилик кылып, эмне жеп атасыз? Отун алып келем базардан. Пулга сатып келем. Анан кийин Эң кичине балаңыз канча жашта, чоң канча жашта? Катта болум, о Бишкекте. О камалып кеткен экен. 96-жыл. Ондан кийин батырым бар 2005. 8 класс окуйт, мектепке жөнөтпөйт аны.